сагыш болуп иштейт. Нурлан мырза, мына мени сиз 5 жолу укаладыңыз, 4 жолу укаладыңыз. Мына 5-син баягы туз массаж алдым. Мына ошондон кийин мына менин ушу сол тарабымда мен дайыма кыжалат кылган ушул ооруларым тартылып, азайып, уйкум жакшы болуп бара жатат да. Мына ушул мендей болуп канчалаган кишилер жүрөгүм ооруп атат деп ойлоп жүрүп, мына кардиологияга дагы бир кайталап кетейин, миллиондогон акчаларын кетирип жүрүшөт да. Ошолорго сиз түшүндүрүп айтып кетсеңиз, алардын оорусу эмне? Алардын оорусу бизде желгабыз деп коет. Желгабыз. Кыргызстанда желгабыз деп коет. Ошол адам денесинде жел турат да. Анан ошол жел майда шарикчелер болуп далыдан баштап көкүрөк тушка, далынын тушу алды тарабынан мындайынан көкүрөккө, колтукка, далыга, көк желкеге чейин барат дагы, кара кушка чейин барат, анан колдуку чыканактын астына чейин келет. Билектин орто ченде чейин барат дагы, анан өйдө жагы кара кушка чейин барат. Анан ошол майда бүтүкчө болуп, шарикче болуп чогулган желдер канды буукка өткөрбөй. Анан жанагы колду талып атканы, анан жана башы ооруп атканы, жанагы көкүрөгү ачып, жүрөгүнө берип атканы дагы, себеби ошол тушту көкүрөктүн, жүрөктүн тушундагы омурткадан нерв система толук бардыгына бирдей эле бөлүнөт да. Ошону кан ташыйт да. Ошол кан жакшы өтпөй болуп калганда кислороддо дагы недостаток болуп, кислороддо жетишпей калат дагы, анан нерв системаларда нарушение болот. Анан адам кыжалат болуп, ар нерсени ойлонуп кыжалат болгондо ошол нерв туюмдарында мындайча айтканда бул адамдын мээзине жазылып калат. Ошол жерде оору бар деп. Анан ошол нерседен баягы кыргызча жалакай деп коет го. Анан адам ошо жалакай болуп калат да, анан ошол жагын аяп жашай берет да, анан ошодон керек болсо адамдын мүчөсү бузулат. Айрым адамдар бир жакка мынтип кыйшыйып, айрым адамдар мынтип эки ийнин кошуруп, мынтип бүкүрүп, анан мынтип индиктөө болуп басып калат атпайбы? Ошонун баардыгы ошол кызып отуруп, нерв системада дайым нарушение болуп отуруп, анан кийин нерв кысканда адамдын мүчөсү бузулат. Акырындан, ал бир күндө же бир жумада эмес. Бул акырындыктан барып ошол акыбалга алып келип коет адамды. Анан ошол желгабызды биз укалоо жолдору менен эзип кетиргенден кийин анан адамдын нерв системалары да кое берет. Анан ошол түйүлүп турган булчуңдар дагы, тарамыштар дагы кое берет. Анан ошонун негизинде адам жазылып өзүнө келип калган. Ошол жүрөккө берип атканы себеби ошол башта айтып кеткендей, ошол туштагы омурткадан бөлүнгөн нерв системалардан ошол жүрөккө дагы бөлүнөт да. Ошол жүрөгү ооруганда сезилип аткан ошол. Анан мындай учурда адам кыска дагы дем алып калат. Ошол кыска дем алып калганын негизинде адамдын бутуна, башына кислород жетишпей, жана баш оору, бут оору деген ошондон пайда болот. Жана кичине ылдамыраак басса же мындай өрүгү кичине басып койсо буту талып атканы, кичине кыймылдап колдорун иштетип койсо колу талып чарчап атканы, ошонун баардыгы желгабыздын кан тамырларга отуруп алып туруп, анан абаны, нервти жакшы, канды жакшы кетирбей, кызып тургандыгынын натыйжасында адам ошондой акыбалга келет. Мындайча айтканда, адам түшүнүш керек, адамдын ичинен адамды бир нерсе чыгмап тургандай болот, мыжыгып. Мындай толук кандуу түшүнүш үчүн адамдарга мен ушинтип айтам да. Адамдын өзүнүн денесинин ичинде мыжыгуу пайда болот да. Ал мыжыгуу ошол нерв системанын нарушениясында ошол адамдын нерви адамды мыжыгат. Анан ошондо жанагы жүрөгү ооруп атканы, жанагы өпкөсү, жүрөгү кызылып атканы, ошол нерв кысканда адам кыска дем алып калат. Кыска дем алганда ошол жанагы башына дагы, бутуна дагы кислород толук жетпей, адам кыйналып аткан ошол болуп атат. Анан ошолордун баардыгын биз эзип кетиребиз, анан ага ошол кандын коюлганына жардам берет.
адамдын семиздиги дагы буга тоскоолдук кылат. Себеби майда кан тамырларды май басып калат дагы. Анан ал кан менен толук байланыш жок болуп калганда ошол акыбалга келет. Эмнеге дегенде ошол биздин кан айлануу системабыз жакшы болбосо анда маселе көп болуп калат да. Адамдар негизи ушу кан айлануу системасына көңүл буруп эчпейби? Негизи адамдын денесинде кан адамдан суу эле сурайт. Кола сурабайт, фанта сурабайт, жанагындай напитоктор чыгып атпайбы? Энергетикалык напитоктор. Аларды сурабайт, пиво сурабайт, башка сурабайт. Адамдын кофе сурабайт, чай сурабайт. Адамдын денеси адамдан жөн эле суу сурайт. Биринчи адам суусаганда 200 грамм болсо дагы таза суу ичиш керек. Бирок ошол сууну ичкенде дагы кан жылмыгы ичкен жакшы болот. Себеби адам денесинде температура 36-37 градус болот бай. Ошол температурада сууну ичкенде организмде ошол сууну иштеткенге кыйналбайт да. Себеби суу мустак болсо аны ысытат биринчи. Анан ысытып туруп анан өзүнө керектүүсүн алып калат. Эгер ысык болсо аны муздатат. Ошон үчүн ысыкта эмес, муздакта эмес, адам өзүнүн дене табына карап суу ичкен пайдалуураак болот. Анан ошол сууну өз убагында туура ичип турган адамда мындай маселе болбойт. Себеби адамдар өзүнө өзү алдап атпайбы? Суу сууп атат, бирок баары шор ичип атат. Кола ичип атат. Чай тиги кофе ичип атат. Ушунун баардыгы адам өзүнө өзү алдоо болуп калып атат да. Себеби биздин кан бизден суу эле сурап атат. Анан таза аба сурайт. Так. Нурлан мырза, эмени сурайын дедим эле. Мына массажды да, мына силерден бир мисалы үчүн 6 сеанс же 5 сеанс же 10 сеанс, мына канча сеанс алганда ушул жүрөк туштагы баягы мындай между ребрный невралгияны укалап кетирсе болот. Эми биз эң аз дегенде 1 жума дейбиз. Эң аз дегенде 1 жума. Демек 7 күнү. Себеби биз 2 күн 3 күндүн ичинде ошол кожанын өзүнөн алек болобуз. Жумшатып. Кожанын өзүндөгү маселелеринен алек болобуз. Анан 2-3 күндөн кийин анан мышцага кирип баштайбыз. Анан улам убакыт өткөн сайын ошол желдер, сырткы желдер кеткенден кийин ички желдерге иштейбиз да. Эгерде биринчи, экинчи күнү андай мамиле жасап которгон болсок, анда пациент эмне болуп калат? Денеси ооруп калат дагы, качып келбей коет. Мен эзип коет экен деп. Себеби биздин адамдардын психологиясы дагы ага даяр эмес да. Анан ден соолук үчүн адамдардын көпчүлүгү мындай көп кам көрө бербейт да. Эмнеге ооруп атат деген суроону бербейт. Оорутат экен деп ойлойт. Негизи сылап сыйпап, жашнакай кылып, массаж жасап коюш бизге деле жакшы, кыйналбай. Бирок ошол адамдардын ден соолугуна пайда болсун деп, биз ошол адамдардын ден соолугунун акыбалына жараша мамиле жасайбыз да. Анан бул жел кабыс ар кимдики ар кандай болот. Өзгөчө мына Россиядан, Казакстандан базарда иштеп келгендердики башкача болот булардык. Булар кичине оорураак болот. Анан көбүнчө мына тамак аш маселесинде сурайбыз да. Үйдөн ысыкчылык тамак жейсиңер келбей, кандай тамак жейсиңер дейбиз. Анан мына көбүнчө эле уйдун этин, тооктун этин жеп атышпайбы? Мен сунушту айта элем, жылкынын этин, топостун этин, эгер канаттын этин жегиси келсе, индиктин этин жегиле, койдун этин жегиле. Анан муну дагы кууруп сууруп бирдеке кылып жеш эмес, булкулдатып кайнатып. Жок дегенде койдун этин 2,5-3 саат кайнатыш керек. Ошол эттин шору шорпосунан толук чыкканча кайнатып, анан биринчи шорпосун ичиш керек. Анан шорпосун ичкенден кийин этин жээрде ошо көк менен жеш керек.
Себеби адамдын организмине калория эмес, витамин дагы толук жетиш керек да. Анан ошол көктүнөн дегенде ошо көк пияз, укроп, капуста, болгарский, помидор, бадыраң, ошонун салатка кошулуучу баардык көктөрдү колдонсо жакшыраак болот. Эттин дагы аш болушу жакшы болот. Демек, адам оорубаш үчүн тамакка да көңүл бөлүш керек. Себеби тамакты дары катары жегенди адат кылыш керек да. Тамакты дары катары жеш керек. Бул бүгүн мындай жедим, буга бул тийге деп эзектеп жеш керек. Ар бир тамактанып атканда негизи чала тоют жегенди мен сунуштайм да. Нык тоюп албай, чала тоют жегенде ошону организм жакшыраак аш кылат дагы, анан пайдасы көбүрөөк болот ден соолукка. Негизи кереги жок тамакты жегенден көрө ашка отурган бул өтө эле пайда да. Чөйгө суу ичип алып эле ашка отурган дагы пайда, кереги жок тамактарды жегенден көрө. Ошон үчүн ашка жүргөндөн коркпогула. Жыргап эле суу ичип жүрө бергиле, бирок тамактанганда кереги жок тамак жегенден көрө суу ичип ашка жүр дегенин себеби адамдын ички органдары өзгөчө боор, жүрөк, жон ичегилер булар адам ачка болгондо гана эс алат. Мырза, Нурлан мырза, номерди кайталап коесуз. 509 31 07 74. Жакшы, чоң рахмат. Туугандар, массажга келгиле, кимде межребрный невралгия, жел туруп калган болсо, же көп жылдардан бери Россияда эмгектенип жүргөн туугандар болсо, ооруп жатсаңыздар, мына ошол Нурлан мырзага келиңиздер. Нурлан мырза эбептен себеп болуп, балким сиздин ушул 15-20 жылдан берки ооруп жүргөн ооруңуздарга себепчи болуп калса, Алла шифасын берсин. Эң негизги айта турган нерсем маанай. Маанайды жакшы алып жүргүлө. Эң күчтүү таблетка бул адамдын маанайы. Күлүп жүргөн адамдын денесинде оору болбойт. Чындап эле айтасыз. Мен немеге мен иностранец көп келет да мага конокко. Мына ошолор айтат да: Абдулла Ташиевич, эмне үчүн силердин элдер дейт, ушунчалык бардык табагын салып жүрөт, ушунчалык күлбөйт деп айтат да. Мен дагы анан немелерге, Турцияга же башка мамлекеттерге барып калсам, ал жерде адамдар мындай маанайлар жылмайып, сүйлөп, дейт. Бизде болсо мына таксисттин өзү эле баягы аэропорттон Бишкекке алып келгиче эле жүрөгүн чүрүп коет экен байкуштардын. Кабагын салып. Болгондо эле мен деле муну байкадым да. Мен деле ошо четекке чыгып келдим. Ошону салыштырып байкасам, бизде бир эле маселе бар экен. Биз таарыныч менен көрө албастык менен ооруйт экенбиз да. Ошол таарыныч менен көрө албастыкты жок кылып койсок эле, бизде баары сон болмок да. Ошол биздин душман ушул болуп атат да. Таарыныч менен көрө албастык. Жакшы, чоң рахмат.